Дастан аябай чыйрак бала болду да, акылдуу. 9 айында эле басып кетти. Мына ошо балдарым ичкен табактарым, мына ар бирөөнүн тарелкалары мынакей. Тамак жеген. Кулчатай, картошка, макарон жечи мына. Биздин мектеп баягы Чыңгыз Айтматовдун мектебиндей болчу. Кичинекей. Бир партага кээде 3төн отурчу. А биздин окуткан балдарды айтсаң киши күлөсүң. Бала бакчасы бүтүп алдында турат. Октогучу бөлмөдө, ар бир бөлмөдө 25 орун детский кроваттар менен эме алган. Мына казактарды көрүп мурун суктанчу элек, эми казактар бизди карап суктана турган болду. Мына кыргыздар өнүгүп атат, өзүп атат деп. Сатыкей кезинде Кокон хандыгына каршы туруп далай жоону кубалап эл коргогон, эл баккан баатырдын ысымынан коюлган чакан айыл. Казакстандын Тарас облусу менен чектеш бул айылда жүздөө эле түтүн жашайт. Айылдан кыргыз медицинасына эң көрүнүктүү өкүлү академик профессор Сабырбек Жумабеков, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековтар чыккан. Биз айылдын ардактуу атуулу делген Дастан Жумабековдун туулган жерине кошкон салымы, биринчи мугалими кандай үй бүлөдө чоңойгонуна кызыктык. Мынакей достор, биз азыр Жумабековтардын чоңоюп өскөн үйүнө келдик. Мындайча айтканда, Дастан Жумабеков кайсыл үйдө өскөн, кандай үй бүлөдө чоңойгон, анын апасы менен баарлашмакчыбыз алдыда. Жүрүңүздөр, азыр үйүндө болду экен, такылдатып көрөлү. Саламатсызбы? Саламат. Биз келип калдык. Ат артып алдык Бишкек шаарынан. Жакшысыздарбы, амансыздарбы? Небереңиздер менен жатасыздар, тынч. Биз Дастан Жумабеков боюнча атайын көрсөтүү тартып жүргөнбүз. Анын апасы менен баарлашып, кандай үй бүлөдө чоңойгонун билгибиз келет. Эгер уруксат берсеңиз, үйгө кирип баарлашсак кантет? Жүрүңүздөр. Эксклюзивдүү маек. Биринчи жолу биздин каналга маек куруп атат, мынакей. Гүлайда Жумабекова, Дастан Жумабековдун апасы. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 7 уул 4 кызды тарбиялап өстүрүп, эрежеге жеткирди. Байкем менен кантип таанышып, кантип баш кошуп калгансыздар? Эми ал убакта жашоо кыйын болчу да. Кыйын да, кыйын. Үйлөнүү той өткөрмөк каяктан эле? Каяктан эле. Үйүнөн эле мына айылдын жегжааттарды чакырып эле ошо үйүнөн берди. Анан 18-имде мен Метулушада окуугам кирип атчы. 3 жылдык болчамда. Мана 1,5 жыл окугандан кийин эле кой 3 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Анан базар сайын барат, кирип Кара Бурага базар сайын барат. Анан үйлөнөйүк. Мына тамды 63-жылы бүтүптүр. Мен алайын дегенде. Атам да бүттү. Жаңа тамга жаңа келин келсин деп атат үйдөгүлөр. Болбой атат. Жок, барбайм мен. Атабыз өлүп калганда. Мен жаңгыз эле эним бар болчу. Эним болсо жаш, мен эң балдардын аксакалымын, кызымын. Апам кыйналып калат, мен кетсем барбайм деп ошонсун. Жок, мен сага жардам берем апаңа. Эмне сен отура бермек белең, сен эмне кылмак элең дейт. Жок, мен карам болом апама. Атам болсо жок, анан мен кетсем алар жаман болот да десем. Анан унчукпай калган, анан ала качып келди. Ала качып соорго отурдум, ыйлап. Анан ошончо көнүп кеттим, анан кийин мына жаңы сайнек тургу. Ошо тамды жаңы эле бүтүптүр. Мына там бүтпөттүр, мына 2 айнек. Ошо бүтөйүн деп калыптыр, полну салыптыр, анан ошо тамга киргизди. Анан ошо там аябай куттуу, сүттүү там болду. Анан магазин кылдык. Магазинде иштедим 1 жыл. Окууңуз калып калды анан? Окуу калды. 2-3 жол чакырды Кара Бурадан. Болбой койду кайненем. Үмүт кылсаң күнбөз турат дегендей, ошол аябай ак жолдой үйүм да, жакшы көрөбүз. 63-жылы келдим, анан мынтип келип, анан мына комнатага кирдим. Бул менин комнатабыз болду, чалыбыз экөөбүздүн. Ушул жерде, онул жерде көшөгө мыгым турат, могу жерде анакей ошону бир мыгым suurулуп калыптыр. Келиндердин баарын ушу 7 келин алдым. 7 тең самконная 8 келиндим.
ошол жерге отургуздум. Ошол жерге. Бул чакан эле 4 комнат. Ооба, ушундай эле. Ооба. Бу жерде верандабыз болчу, аны алып салганбыз. Мына ошо балдарым ичкен табактарым, мына ар бирөөнүн тарелкалары мынакей. Тамак жеген. Кулчатай, картошка, макарон жечим мына. Шорпо, кесме куюп берчим, айран, сүт куябыз. Бу жерден куюп берем баарына. Жуулганга да оңой, сынбайт. Жакшы идиштер ай, малированный. Канча жыл болду ушу тамактарга? Мына ойбай. Билбейм, ушул бир 20 жыл, 30 жылдай болуп калды го. Бул азыр урунбайт, турат ошол. Илгерки газ мына өзү чалым сатып берген. Мына илгерки чалым сатып берген. Печка, ток печка, жаңы чыкканда алып берген. Азыр булар уже брак болуп калып, башкасын урунуп атам. Балдарым да айтат, кант бизди чоңойттуң апа, бир жерибизди ооруткан жоксуз, бир жерибизди майып кылган жоксуз. Билим бердиңиз атам экөөңөр, акыл эс бердиңиз. Ушунун баары каяктан чыкты, өзүңүз кичинекей болуп алып, каяктан булардын баарын деп. Мага суроо беришет балдарым көп. Ана мен ойлойм, мен анда кайынем деле жок. Келгенден кийин 5 жылдан кийин кайтыш болуп кеткен. Ошо балдарым менен жүрүп эле, балдар болуп эле, мен да күлсө күлүп, ыйласа сооротуп жүрө бериптермин да. Эми ушунун баары албетте мен жолдошум анда. Жолдошум жакшы киши болуптур да, аябай. Балдарга эмне керек, курол саймандары керек, карандаш жок, бурчкасы жок, бул баарын кечинде айтып берем. Эртең менен кечин, эртең түштөн кийин алып келип берет эртеси. Муну бул, буга бер, тигиге бер деп. Ошону камкор киши болуптур да. Балдарды сүйгөн, албетте биринчи мени жакшы көргөн да, анан балдарын да жакшы көрөт да. Ошондой жүргөн экен. Азыр салыштырсам түк андай эмес да азыркы. Эми мен Кудайга тобо деп сүйлөйм. Экөөбүздөй жашап атыптыр эч ким азыр. Биз экөөбүздүн тарбиябыз, акылыбыз аябай чоң экен да. Азыр мен салыштырсам жок андай эмес. Мени менен тең, чалым менен теңдер башкача да эми алар. Азыр ошодон бирөө экөө эле калды. Мен жолдошумду ошого салыштырып карасам аспан менен жердей. Мен эч кыйынчылык көргөн жокмун. Көптөрү мындай жетишпей жок деп. Анан кээ бирөөлөр айтат эми жаш элмет болуп калган турбайсыңар деп. Жаш элмет деген сөздү мен аябай жаман уктум биринчи. Койчу, жаш элмет деген сөз эмнеге бул? Бизге ушунду айтат. Биз жаш элмет эмеспиз деп. Мен аны жаман сөз деп жүрөм да, түшүнбөйм да. Көрсө ал жакшы сөз экен. Балдары көп болсо жаш элметти аяп коет экен. Анан өзүм апаман сурадым да, мен жаш элмет деп айтатпыз апа десем. Айланайын, ошо жаш элметке жеткизсин. Эмне үчүн бизге жетпей атабы бизге эмне? Баары эле жетишимди го десем. Эми ал сөзүнүн макаласы айтып койду да деп. Ошо азыр мен чалым айткан сөзүн, кылган мамилелерин эч ким андай үйлөрүнө кылбаптыр да ошондой. Убадасына турду. Сени алсам мен минтем, сени алсам мен баарын убадасына жетти да. Сабкем окуду, чокуду, кичинекейинен эле ал аябай көжүрмөн, тартиптүү, түшүнүктүү бала болуп өстү да. Ошого мен таң калам да, аябай бир туугандарына боорукер, баарына баш көз болуп, мен колум бош эмес, ал чуркап барып ала коюп, минтеп, акылын, насаатын айтып, кичинекей болсо ошондой болду да. Көп жардам тийди мага. Анан келсем карындаштарын, өкөлөрүн айтат, эшикти самындап жуугула, тряпкалап, кроваттын чекесин арчыгыла, айнектин подставкаларын арчыгыла үйрөтөт. Баягы окуп жүргөндө да. Биякта 4 эле жыл окуйт да. Анан кийин Сулмаймакка тайнесинин үйү бар, менин апамдын үйү. Ошо жерде жүрүп окушту. Баарысы 11 тең. Мына Сулмаймакта. Кошуна. Мектептен кийин экинчи там. Ошол арбагы ыраазы болсун, бүт тайнесинин колунан өстү да. 8 класска чейин окуду. 8 жылдык болчу да. Ошо базар субботу жылда бири кетет да. Эми арасы 1,5 жаш эле да. 1 жылдан кийин Саур кетти, анан кийин Эстебек кетти, анан Алмаз кетти, ушинтип кете беришет тайнесинин үйү. Уже тайнесинин балдары болуп калганда, эң аягында биз ошо жолдошум экөөбүз эле калып калдык. Анан Сауке балалуу болду, үйлөндү, Кырымда жүргөндө. Анан баласын айла жок, мен алып калдым 3 айында эле. 3 айында эле алып калдым. Анан өзүм өстүрдүм, чоңойттум, мектепке атасы экөөбүз алып бардык. Аябай акылдуу бала болду да, шок.
атасындай туура Саукедей болуп 9 жылдан кийин келди Сауке. Ал болсо 14 жашка чыкты баласы. Анан колуна бердим. Эми өзүң тарбияла, өзүң окут тияка деп. Анан мейли апа сиз берсеңиз алам деп анан баласы алып кетти. Анан кийин албетте улуу агасы тигиндей болсо Дастанга кайык барат. Дастан эмесине анан кийинки балдарына баары акылдуу болуп өстү. Бирок Дастан аябай чыйрак бала болду да, акылдуу. 9 айында эле басып кетти. Баарыбыз таң калдык. 9 айында баспайт да бала. 9 айында сорго эмкет дейт, жөрмөлөйт. 9 айында басып, чуркап барат да күп жыгылат, чуркап барат да жыгылат. Эрте баскан ошондой экен да, буттардын тизелери ооруп калат. Ошо аябай чаңын как кийип алат, как турат. Түк ыйлабайт, жыгылса да ыйлабайт да. Өжүр болчу аябай, айткандан кайтпаган. Азыр да өжүрлүгү бар экен го аябай. Жумушунда да. Ошондой болуп чоңойду. Дастаным аябай өзгөчө мүнөзү, бир мүнөзү баягы болор бала башынан деген сөз бар го кыргызда. Таза, тыккан бала болуп, анан деги бир ошо чоңойгондо жана прокурор барам, анан кийинки балам. Ошондой экөө бирдей өстү да. Экөөнүн ортосу 1,5 эле жаш. Деги бир бейбаш кылбаптыр да, мындай жөндөм да, алардын баары жогу билинбейт. Эми азыр карабайсыңбы? Орган иштеген балдарым аябай бейбаш болчу. Танкы деп эле бирдекелер ташты танкы кылып, жыгачтан пистолет кылып эле бири-бирин атышып эле ойноп жүрчү. Атыйы Дастан, Замир, Сауырлар андай эмес. Сауке наоборот, бакаларды кармап, курт кумурскаларды камырап эле ошо союп коюп эле. Окуучу кезинде эле. Ошо окуп жүргөндө эле 7-8 анатомия эми айтат балдарым. Сауырбеким корчу эмес, чөп жаап жүрүп эле чөптүн арасынан баканы көрүп, сууруп чыгып эле давай деп чалгын учу менен мынтип алып эле иче карын көрсөтүп. Көрүн биздин организм ушундай, органдар ушундай болот. Биздин иче карын ушундай болот деп. Бизге ошондой эле көрсөтчү дейт. Жана кийинки балдарым айтат. Анан ошо балдарым аябай үлгүлүү болду. Биринин артынан бири да ошо биринин айтканын бири кылып, биринин баскан изин экинчиси басып ушинтип эле. Эч бир мындай кыйшык болгон жок, эч бир нарушение кылган жок. Эми ойлодуңуз беле ошол учурда балдарыңыздын азыркы иштеп аткан жумуштары боюнча бул министр болсо экен, эми бул жок, антип ойлогон эмесмин. Саукем эле врач болом деди да, атасынын буту ооруп калып, ошондон мен врач болом деп чыкты. Анан кийин эмне болосуң? Мен милиция болом. Мен милиция болом, генерал болом деп. Анан кийинки балдарымда, анан Дастан мен мугалим болом, мен доктор болом деп эле койчу. Ошентип эле койчу. Депутат, сепсандар түшүнбөйт алар. Ошентип эле койчу, иши кылып ошондой чоң нерселерди айтчу да, мен врач болом, мен теги эмне болом, космонавт болом, летчик болом деп. Летчиктү көп айтчу, Сауыр көп айтчу. Мен летчик болом деп. Анан кийин аны көрүп экөөлөрдү мен летчик болом, самолет айдайм, апа мен атамды салып жүрөм деп кыялданат да ушундай. Эми самолет айдап алса да, эми айдап алса да жүрүп атам го. Канча жол 9 мамлекетке барып келдим. Мына бийил эле 2019-жылы Турцияга бардым биринчи. 10 күн эс алып келдим. Аяктан келип эле Дубайга кеттик. Ар бир балаңыз эс алдырат. Ооба, ар бир балдарым эс алдырат ошентип. Мына ошол сөздөрү, ошо айткан балдарым тилеги туура келип атыр да. Атасы тирүү болгондо мынанда сонун болот эле деп ойлоп. Балдар аябай айтат да ушул сөздү. Атамды да көргөндө болот эле деп. Кетип атканда атасы эми сага калтырдым балдарды жакшылап көңүл бур, балдар жакшы карап Гүлайда. Мен сага ишенем, сага мен ыраазымын деди да. Ошо жерде эле чалкандан кеттим коркуп. Эмне сен чын эле кетип атасың ғой деп. Жок, мен тамаша айтып атам деп кайра мени сурапты. Ошентип ошондойлорду да өттү. Жакшы бир менди тилдеп, бир жаман сөз менен айтып койбоптур да. Баары билет аны, баары билет. Мен сага эч жаман сөз айткым келбейт деп ошентчү мага. Сен эч убакта сен жаман сөз айтып, сен көңүлүңдү ооруткум келбейт деп. Гүлайда деп бир билип кой деп. Ошондой жомок өзүбүзчө эле бир. Атасынын мүнөзү бар, балдарында бүттүгүндө бар. Биринчи уну Канат деген баламда. Анан кийин Эстебекте да бар, Алмаста да бар, Дастанда да бар. Көп сүйлөбөйт, мүнөзү оор. Анан эмне кылып калса эле, анан эмне кылып мынтип таарынып калат, унчукпай. Атасы ошентчү. Анан келиндериме да айтам,
балдарыма не кылбагыла, балдарыңардын тилин алгыла, жашынакай кылып сыйлагыла, эр сыйлаган эшикте калбайт дейт. Мен атаңарды кандай сыйлагам? Атаңар мени сыйлаган. Мына ушинтип бири-бирине сыйлашып жүрөгүңөрдү оорутпай жашасаңар, кандай өмүрүңөрдүн өткөнүн билбей каласыңар. Бир пас деле жакшылыкка барып каласыңар. Балдарың өсөт, балдарың үлгү алат сенден. Азыр туура атасынын жолу менин балдарым. Жана сабыр уулумдун сложный операциялар болот, не бир кыйын операция, ошону Кудайдан тилейм. Ошо жакшы болуп кетсе экен больнойлору. Бутунан туруп үйүнө барып, аман-эсен семьясына барса экен, анан сау экен, ушинтип алкышын берсе экен, батасын берсе экен, ушуну эле тилеп жүрө берем. Башка ой жок, мен ушу балдарымдын өмүрүн тилдейм. Элдин ушу Кыргызстандын аман-эсендигин тилейм. Эртең тура калып эле намаздан кийин телефонду ачам. Не болду, дастан жөнү эмне жаңылык болуп атат. Анан бысымылда деп Сауке жөнүндө айтып келе атканда коркуп кетем, эмне жагын айтып коет экен деп телевизордон. Дастан жөнүндө айтып келе атканда коркуп мынтип карайм да, көзүм кыйын. Жакшы мактап келе атса сүйүнүп, барып экранды барып бетин өбөм, оозун өбөм, жүрөгүн өбөм. Анан жанагы Замирдин кызы Дастан папам көрүнүп атат, сүйлөп атат дейт. Чуркап барып көрөм. Көрсөм же өтүп кетет, же туура келип калат. Акырын гана оозун өп коем. Анан албетте кыйшык сүйлөгөндөрдү жаман көрүп калам. Депутаттар сүйлөйт дейм, каяша берет, түшүнсө болот эле го деп коем ушу. Дастан Жумабековдун атасы Артисбек Жумабековдун элет жерине кошкон салымы зор болгон. Себеби атасы көзү төрүсүндө айылга таза суу тарттырып, карапайым элдин камын ойлогон киши болгонун айылдаштар эскерет. Бекеринен да айыл бабасы Саткей Баатырдын ысымынан коюлбаса керек. Саткей айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Дайырбек Эрмурзаевдин айтымында азыр айыл кошуна казактар суктанчудай бийик даражага жетти. Жаңа айтып кеткендей, чек арага чектеш болгондуктан уулар малдарыбызды үйрүү менен айдап кетип Казакстанга өтүп кетчи. Анан ушуну таба албай абдан кыйналып атчык. Артис акебиз рахмат болуп жаткан жер жайлуу болсун. Мына минтип айылга заставаны алып келгенден кийин, мына заставабыз болсо чек араныбыз бекем болуп, азыр бир да мал эмес, тоок турду албайт. Сыртта бүт эле турат. Баары жакшы. Бул биринчи жетишкендик. Анан экинчи жетишкендик могу айылда ФАПты да уже 15 жыл мурун Жумабеков Артисбек атабыз ушуну салып берип кетти да. Анан балдарына абдан даярдап кеткен. Мына эми ошодон кийин эле көп узатпай Дастан Жумабеков али депутат эчтеке боло электе эле мына мечитти салып берип. Мына казактарды көрүп мурун суктанчу элек, эми казактар бизди карап суктана турган болду. Мына кыргыздар өнүгүп атат, өзүп атат деп. Негизи граница ушундай болсо, границада жашап аткандар өнүгүп өссө, границаны эч убакта кыргыздардыкы эч башка өлкө басып келе албайт да. Анан ошон үчүн биринчи граница өнүгүш керек да. Анан мына айылдан чыккан, айылдын баласы деп ушундай немелерге мына алкыш элден көңүл бөлүп. Саламатсызбы? Сапай эжесизби? Келе жаткан майрамыңыз менен. Уул болсун Дербиш Алиева, Дастан Жумабековдун башталгыч класстагы мугалими. Ал мектепте 38 жыл эмгектенип, 50 жашында ардактуу эс алууга чыккан. Каарманыбыз кезинде оор шартта балдарга билим берип, өз милдетин так аткаргандардын бири. Мындан улам ага чоң эмгек үчүн ардактуу айым, Кутман эне деген наамдары берилген. Мына балдарым ушу мектепте Дастан окуган. Окуу шарттары болсо абдан татаал болгон. Себеп татаал дегени бир жагында биринчи класс окуса, бир жагында 1:45 мүнөттүн ичинде 2 класска сабак берип өтчүм. Кошмо класс болчубуз, карликовый класс деп койчу биякта. Анан аны сырттан уккандар таң калчу. Район боюнча 26 мектеп бар да. Ошонун ичинде эң кичинекей көзгө илче эмес, бизди кыскартып айтканда. Эч чыныгы ушу да. Ал бул Дүйшөн мектеби деп койчуңуздар экен да? Агай окуткан, бирок ушу азыр мен ушу Дүйшөн мектеби деп элестетем. Агай салган, агайдын тамы болгон муну ошо өзүнүн арзыбаган акчага алып агай ошо мектеп ачкан. Бизге мектепти ачып бербейм деген экен да берге. Анткени ас комплект, эл ас кичинекей, ошон үчүн берип жабабыз деген. Дастан болсо абдан жакшы окуучу, кичинекейинде эле ушундай тырышчаак, абдан кичинекейинде билбей калган жери болсо сурап, эмне болду, кандай деп ушундай көңүл бөлүп
кызыкчу. Мына ошо талабына жетти, жогорку билимди болду, мына жогорку кызматта иштеп атыры, жогорку советке депутат болду. Депутат болгондо да бул башка депутаттардай жалкоо болгон жок. Ал чын дили менен иштеди. Себеп мен ушу эл аралап угуп көрүп жүрөм. Мына өзүнүн эң биринчи ору айылына, биздин айылга эч ким көңүл бөлгөн эмес. Мына ушул көңүл бөлбөгөн ошол биз абдан артта калган айыл болчук. Балдары улактарга. Анын карышкыр канча улагын жеп кетти? Анарбекова Сейликан Жумабековдун кыргыз тили жана адабият сабагынан берген мугалими болгон. Ал 17 жашында Сулумаймак айылындагы мектепте пионер вожатый болуп келип, 63 жашына чейин мугалим болуп үзүрлүү эмгектенген. Ал мезгилде директор агайыбыз ошо дастандардын чоң атасы Рахимбек агай болчу. Мектептеги тарбия деген союздун убагында абдан мектебибиз область боюнча эң алдыңкы мектептерден элек. Ошондой күндөрдө дайыма Курумаймак айылынан 4-классты бүткөн балдар бизге 5-класста келишчү эле да. Сулумаймакка биздин айылга 5-класска биздин Райкан Шүкүрбеков атындагы мектепке келишчү. Мен бул дастанын эмнесин айткым келет. Дастан бир жагынан окуучум болсо, бир жагынан мен Нурбек деген балам классташ болду дагы, мен балам катары. Балам менен кошо үйгө келип, тайке тайжеңет үйгө келишип, кетишип, аралашып жүрүштү. Биз ал убакта союздун мугалимдери жакынга тартып, же болбосо алыска тартчу эмеспиз. 2, 3, 4 койчубуз да. Ошондой күндөрдө булар 1-2 чейректе кыйналып барып эле ошол эле жылдын жарым жылдыгында биздин мектептин балдары менен теңелип кетишчү. Өткөндө менин балам Сабыр Жумабековду бир жерде эскерткен. Кыргыз тили экен биринчи келгенде 2 койгондо аябай намыстангам деп. Ошондой болуп булар ошо чоң атасын эркелешип келишип, анан бирок мектепке келгенде абдан активдүү, классты уюштурган мыкты балдардан болуп кетишти. Анан кыргыз тили адабияттан бул биздин дастан абдан жакшы окуду. Дил баян берсең, дил баянды да абдан жакшы жазчу. Озек сабактан дагы абдан жакшы жазчу. Мен булардын окуучуларды сыртынан абдан көзөмөлдөп турам. Жана ар кандай азыр интернет деген балееңер чыкпады. Ошо интернеттен дастанга карата айтылган сөздөрдүн бирөөүнө да мен кошулган жокмун. Ошол комментарийлерди ачсаңар, Анарбекова деп менин да атым жүрөт. Бул дастан мектепте мыкты окуду, ал убакта Манасат университетин өткөн балдар ченде болчу. Өз күчү менен ошол университетке өтүп, Манас түрк университетин бүттү. Орус тилден эми ал убакта биз мына дастандар бүткөн убакта кыргыз тилин даңазалап, кыргыз тилин аябай алга коюп атканбыз. Ошо Манасат университетин бүтүп, андан арыда өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, ушул ишке өзүнүн эмгеги менен жетти деп ойлойм. Эми көпчүлүк адамдар акеси жардам болду дейт, эми бардык адамга түрткү керек да. Түрткү керек болуп, ошондой эле бир туугандардын ынтымагы, бир туугандардын өздөрүнүн бирине бири күйүндүгүлүгү ушул жерден көрүнөт. Эмгекчил балдар. Эки миң 17 жылы Дастан Жумабековдун демилгеси менен Саткей айылына 100 орунду жаңы мектеп салынган. Учурда мектеп офлайн жана онлайн жаңы окуу жылына даяр. Мындан тышкары жогорку кеңештин төрагасы Жумабековдун аракетинин артында Саткей айылына заманбап 50 орунду бала бакча салынып бүттү. Уктоочу бөлмөдө, ар бир бөлмөдө 25 орун детский кроваттар менен эме алган. Бул деле биздин санэпидемгеде бардыгына ылайыкташтырылып, балдардын өзүнө ылайыкташтырылып курулган. Жыгачтын да красканын да зыяндуулугу жок. Балдарга тепкичтери дагы, жатканга немеси да ылайыктуу. Ар бирөөнүн матрасы шейшеби менен келген. Бул жайда балдар үчүн тамактануучу ашкана, ойноочу жана уктоочу бөлмөлөр, дааратканасы, кийим салган шкаф, ысык суу жана муздак суусу дагы агат. Бала бакчада толугу менен жасалгылоо иштери аягына чыккандан кийин сентябрь айында колдонулууга берилет. Бул жерде тарбиячылар, тарбиячынын жардамчылары, ашпозчулар болуп, бизде коллективде 12 киши иштейт, 12 киши жумуш менен камсыз болушту. Биз ушу ыраазыбыз Дастан Жумабековго. Албетте, балдар үчүн ойноочу аянтчага дагы өзгөчө көңүл бурулган. Ал баалуу жабдуулар менен камсыздалгандыктан баасы дагы кымбат. Тагырагы 16 000 АКШ долларына келген.
урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө айылдын жашоо шарты алда канча өзгөргөнүн сиздер дагы байкадыңыздар окшойт. Албетте буга айылдын ардактуу атуулу Дастан Жумабековдун салымы зор экенин айылдаштар айтышты.